Кыргызстанда ушу жүжүтсү спортун өнүктүрөм деген ой болгон. Казакстан атынан чыгып жүрүңүзбү алгач? Федерация бул жетиштүү деңгээлде иштей албай атат деп атасызбы? Ийгилик жакшы болбой атат да. Менин билишимче Абдырахман Муртазалиев жетектейт да. Көп жылдан бери тирешип, жакшы тил табыша албай атабыз. Дүйнө чемпиондорун чыгарып болуп турат. Акыркы учурларда ушу Америкага барып иштедик. Күнүнө $500, $1000 тапкан күндөрүм болду да. Таксиден элеби? Таксиден элечи. Элдердин көбү эле вирустан коркуп иштебей калды да. Биздин кыргыздар билесиңер, коркпойбуз эч нерседен. Курулуш компаниябызды ачып азыр курулуш менен алектенейин деп атабыз. Акчаңыздар барбы? Кытай басып кетет, тегин тет, мынтет деп жаман ойлойт да. Амансыздарбы көрөрмандар, бул жолку биздин берүүбүз спорт темасында болмокчу. Бүгүн биз Самар Jiu-Jitsu академиясына келдик. Бул жерде биз дал ушул академиянын негиздөөчүсү жана ошондой эле Кыргызстандагы Jiu-Jitsu федерациясынын президенти Самарбек Сабыржан уулу менен маектешебиз. Ассаламу алейкум, Самарбек мырза. Сиздин залыңызга келип калдык. Анан бул жерде балдар канча жаштан баштап машыгышат, деги эле кимдер үчүн бул спорт? Саламатсыздарбы? Биздин залга кош келипсиңиздер. Бул жерде 4 жаштан баштап машыкса болот. 70 жашка чейин бул спорт атайын бардык. Бул спортту машыгууга эч кимге чектөө жок. Каалоосу бар адам келип машыкса болот. Демек баары үчүн экен. Баары үчүн. Сиз да келсеңиз болот. Жакшы. Спортто өзүңүз канчадан бери жүрөсүз? Бул ушул академияны негиздеп, балдарды машыгып баштагансыз канча болду? Негизи спортто жүргөнүмө 20 жылдан ашты. Jiu-Jitsu менен машыкканыма 14 жыл болду буюрса. Анан биринчи Jiu-Jitsu спортун Казакстанга барып үйрөнүп, Кыргызстанга 2015 жылы келип, жаңы спорт клубу ачып, ошондон бери Jiu-Jitsu менен балдарды машыктырып келем. Jiu-Jitsu Кыргызстанда эми көп таралган эмес бул спорттун түрлөрү. Анан сиз эмне себептен ушул спорттун түрүн тандадыңыз? Анан ушул тармакка баш отуңуз менен киришип, алектенип жүрөсүз. Бул спорттун өзгөчөлүгү башка спортко караганда бир аз жеңилирээк болот, травмасы азыраак. Ошол себептен ушул спортко кызыгып, ушул спортто өнүктүрөм. Себеби Кыргызстанда бул спорт көп өнүккөн эмес. Бирок дүйнөдө, Америкада, Бразилияда, азыркы учурда Араб Эмираттарында аябай популярдуу спорттордун бири. Биздин максат ушу Кыргызстанда дагы ушул спорттун түрүн жакшы өнүктүрүп, Кыргызстандан жакшы спортчулар даярдап, дүйнө чемпиондорун чыгарып болуп турат. Кыргызстанда жайылтып атам деп атасыз. Демек, жетишкендиктер, ийгиликтер кандай болуп атат? Бул жыйынтык болуп атабы? Кандай мелдештерге катышып атасыздар? Ооба, негизинде жетишкендиктер аябай жакшы. 11 жылдан бери көптөгөн Кыргызстан чемпиондорун, Азия чемпиондорун, дүйнө чемпиондорун даярдап чыгардык. Азыркы кезде жакын арада болуучу Jiu-Jitsu боюнча Азия оюндары болот 2-октябрда. Ошого көптөгөн шакирттерим катышты. Анын ичинде азыр ушул залдын машыктыруучусу Чамашев Адилет деген шакиртим Азия оюндарына жолдомо утуп, Кудай буйруса ошого даярданып аткан кезибиз. Адилет мырза, Азия чемпионатына жолдомо алыпсыз, куттуктайбыз. Буга чейин кандай жетишкендиктерге жетишкенсиз? Кайсы турнирлерге, мелдештерге катышкансыз? Буга чейин мен Америкада көптөгөн эл аралык турнирлерде катышып келгенбиз. Официалдуу расмий түрдө турнирлерде эме кылсак, айтып кетсек, кече чемпионат Кыргызстан өттү. Ошодо Кудайым өзү күч-кубат берип, биринчи орунду алдык. Акыркы жума Борбордук Азия турнири өттү. 5 мамлекет: Тажикстан,
Түркменистан, Өзбекстан, Казакстан катышкан, Кыргызстан катышкан турнир болчу. Ошодон Кудайым насип кылып биринчи орунду алдык. Жакшы, демек Азия оюндарынан дагы биринчини алып келет деп ишенебиз. Иншалла. Ийгилик. Азыр Адилеттин машыгуусу аябай жакшы болуп атат. Кыргызстанда номер 1 десек да болот. Жеңил салмакпы, оор салмакпы баарына катышып чыкты. Эми азыркы учурда Кыргызстанда даярданып атат. Жакында чемпионат Азия болот, июлдун 16-сы Казакстанда болот. Андан кийин ал чемпионатка катышкандан кийин Кудайым буйруса Бразилияга барып, атайын ушу Азия оюндарына даярданайын деп аракет кылып жатабыз буйруса. Рахмат, ийгилик анда сизге. Самарбек мырза, анда бул жерде машыгууга көп тоскоол болбой, ары жакка барып алып, кенен барлашалы. Бүгүн сизден спорт тууралуу эле эмес, жеке өзүңүз тууралуу, буга чейин каяктарда жүрдүңүз, эмне иш менен алектенесиз, ошол тууралуу да кененирээк бул жактан маектешели. Алгач эле ушул өзүңүз тууралуу маалымат кененирээк алалы деп атабыз. Каякта туулуп өскөнсүз, анан ушул спортко кантип келгенсиз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзүм Ош областына караштуу Алай районунан болом. Алайда Корул деген айылда туулуп өсүп, 18 жыл ошол жакта чоңойдум. Ата энем дагы ошо Корул айыл өкмөтүнөн болот. 4 тууганмын. Бир агам бар, 2 карындашым бар. Мектепти дагы ошол Корул айылынан эле Келдибай Тачапаров атындагы орто мектебинде 15 жыл окуп, ошол жерден аяктадым. Демек, айылда эле өскөн бала экенсиз да. Ошол спортко келишиңизге, ошол балалык учуруңуздагы окуялар түрткү болдубу? Же айылда эле ушул спортко катышчу элеңиз, айылдарда жана күрөштөр өтөт. Айылда өзү спорт эмеспи? Бул кандай болду? Бала чагыңыз кандай өттү? Бала чагым аябай жакшы өттү. Мен ошо тайкелеримдин колунда чоңойдум. Ошо тага журтум аябай спортко жакын адамдар, ошолор менен чогуу жүрүп, кичинекей кезимден ошо кыргыз күрөш менен машыгып, ошо тойлордо, майрамдарда, Ноорузда, 9-майларда күрөшүп, ошондой эле райондордо чемпионаттарына катышып, областтын чемпионаттарына ошо кыргыз күрөш боюнча көп жолу чемпион болдум. Ошол кездеги досторума аябай ыраазымын, себеби чөйрөбүз жакшы болгон экен. Биз жанагындай ичип, чегип, туура эмес жолдо жүргөн жокпуз да. Досторумдун баары аябай жакшы намазга жакын болушту, спортко жакын болушту. Ошолор менен чогуу машыгып, көп райондордун чемпионатына, областтын чемпионаттарына катышып. Ошо мектепте окуп жүргөн кезде элеби? Ооба, мектепте окуп жүргөн кезде эле. Андан сырткары эми биздин өз жашообуз негизи спорт го. Кара жумушта иштейсиң, чөп чабасың, мал карайсың, бунун баары тренировка да. Ошол себептен спортто жакшы ийгиликтерге жеттик деп ойлойм. Мектепти бүткөндөн кийинки мындай жашоонун кийинки этабы кандай болду? Жогорку окуу жайга тапшырдыңызбы? Же бул жакка келип спорт колледждерге тапшырдыңызбы? Негизинде мектепти бүткөндөн соң ушу Бишкекке келдик, Борборго. Шенал Арабаев атындагы университетке тапшырдым, бирок тилекке каршы жашоо шартка байланыштуу Казакстанга мигрант болуп иштеп кеттик. Окуумду толук аяктай албай калдым. Ал жакта да ошо иштеп, чогуу бош убактымда ушул джиу-джитсу спорту менен машыгып жүрдүк. Демек, ушул джиу-джитсу спортун Казакстанда көрүп, ошол жактан таанышыпсыз да бул спорт менен. Ооба. Бул кантип көрүп калдыңыз ал жактан? Бул эмне түрткү болду ушул тармакка келишиңизге? Негизи буга чейин айтып атпаймынбы, кыргыз күрөш менен машыкканмын.
Андан сырткары ошо боевой самбо, рукопашка деген спортторго катышып жүрдүм. Бир күн ошо жумуштан чыгып чарчап келатсам, ушундай ак формаларды кийип эле жерде эле тоголонуп күрөшүп жүрүптүр. Мага кызык болду, бул кандай спорт экен депчи. Анан биринчи келгенде мага кызыктай болгондо, жерде жатып алып эле колдорун кайрып күрөшүп жүрсө бул кандай спорт болот экен деп, кийин ошо маштыруучу менен таанышып, Жумадилов Ерлан деген агай болчу. Андан сурадым. Бул кандай спорт десем, бул ошо япондордун спорту деди, бирок көбүнчө Америкада, Бразилияда жакшы өнүккөн, азыр Казакстанда өнүгүп атат деп айтып калды. Анан тренировкага келсем болобу десем, болот деди. Эртеси күнү ошо чыдамсыздык менен күтүп келип күрөштүм. Биринчи күрөшкөндө жакпады, себеби биз кыргыз күрөштө көтөрүп чаап эле ошо менен эле бүтчү да. А бул жерде көтөрүп чапкандан кийин анан кийин башталат экен да иштин баары. Анан башында бир аз кызыксыз болду, бирок кичине 1 ай 2 ай өткөндөн кийин бул спорттун ичинен түшүнүп кызыга баштадым да. Андан кийин ошо тренерим да аябай жакшы адам экен. Аз убакыт өтпөй эле ошо Астананын, ошо Казакстандын борбор Астанага, Астанада чемпионаттарга катышып, Астанадагы чемпионаттарга катыштырып, жакшы тренировка кылдырды. Анан ошодон баштап кызыга баштадым бул спортко. Демек сиз Казакстанга мигрант катары бардым дедиңиз, жумуш иштеген баргансыз да. Ал жакта эмне жумуш кылып жүрдүңүз эле? Ал жакта биринчи барганда стройкада иштедим, баягы эле. Биздин кыргыздар Катардагы жумушчу болдум. Катардагы жумушчу болдум. Андан кийин складтарда иштедик, жанагындай чоң азык түлүк сактагыч складтар бар экен, ошо атайын магазиндерге таркатат экен да, ошондой складтарда иштедик. Ошол курулуштарда иштедик. Ошондой оор кара жумуштарды кылып жүрүп, анан ушул спортко келип, бул жакта машыгып, мелдештерге катышканга кандай убакыт табылып атты? Негизи биз айылда бышып калат экенбиз, айылдын балдарычы. Баягы оор жумуш кылып чоңойгонбуз да кичинекейибизден. Шаарга барганда жеңил эле болду. Көп эле кыйынчылык болгон жок. Эми албетте баягы стройкада кичине кыйын. Жанагындай цементтерди мешоктоп ташып чыгасың да, 10-чы этажга, 15-чи этажгачы бийик кабаттуу үйлөргө. Бирок ошентсе дагы эми баягы кичинекейибизден көнүп калыппыз, спортко кызыгуубуз бар. Ошол себептен ойлойм, спорту да чогуу алып кеттик. Башында ошо иштеп жүрдүк, көбүнчө жумуш кылып жүрдүк. Кийинчерээк ошол жердеги кыргыз ишкерлер бар экен, жакшы. Жаркынбек, Талайбек деген акелерибиз бар эле. Ошолор менен чогуу сүйлөшүп отуруп калып, анан мени угуп жүрүшкөн экен, ошо кыргыз бала ошо Казакстанда машыгып жүрөт. Анан биз кичине телевиденияларга да чыгып калдык да Астанада. Анан көрүшүп, ошо баланы колдоп коелу деп жардам беришти. Анан аларга айттым, мен ушул жерге зал ачайын деп атам, жардам бере аласыздарбы десем, ошо жардам беришти. Ошо менен эле спорттук карьерам жакшы күчөп, өнүгө баштады да. Алгач ошо Казакстанда жүргөндө мелдештерге катышып атканда эл аралык мелдештерге да катышып аттыңыздарбы? Чет өлкөгө чыгып, жана айтып калбадыңызбы? Жана Афинага барганда Казакстан атынан бардык деп, ошондо Казакстан атынан чыгып жүрдүңүзбү алгач? Ооба, башында ички чемпионаттарына катыштык, андан кийин Казакстан чемпионатына катыштык. Казакстан чемпионатын уткандан кийин ошо Грецияда Афина шаарында дүйнө чемпионаты болду. Ошого барып Казакстан атынан да 1 жыл катышкам. Анан ал жерде тилекке каршы орун албадым, бирок ошол жерде Кыргызстан курама командасын көргөн жоктум да. Ошондо тилек кылып койдум эле, Кудай буйруса ушул спортту үйрөнүп жакшылап, анан Кыргызстанга барып спорт клуб ачып, федерация ачып, Кыргызстанда ушу жүжүтсү спортун өнүктүрөм деген ой болгон. Ошол максаттарыма жетип, азыр Кыргызстанда спорт клубун ачып, көптөгөн чемпиондорду чыгардык. Федерация боюнча айта кетсем, федерацияда көп мелдештерди өткөрдүк. Ошол Бишкекте, башка Ош областында, Өскөлдө, жада калса айылдарга чейин өткөргөн күндөрүбүз болду. Өзүңүздөр, сиздер уюштуруп аттыңыздар? Өзүбүз.
Ошол биздин федерацияда ошо бир 30дан ашуу тренерлер бар. Ошо тренерлер менен биргелешип чемпионаттарды өткөрдүк. 2016 жылдан 2023 жылга чейин бир 60тан ашуу мелдештерди өткөрдүк. Кыргызстанга качан кайтып келдиңиз сиз? Бул Кыргызстанда ушунун баарын уюштуруп деп айтып калдыңыз. 2015 жылы Кыргызстанга келип, ушу спорт клубумду ачтым. Башында толук келген жокмун. 2017 жылга чейин барып келип, бул жакта ошо жардамчы машыктыруучулар бар эле, ошолор менен чогуу машыктырып жүрдүк. Федерацияны 2016 жылы адашпасам сентябрь айлары официалдуу түрдө Минюстан өтүп кагазыбызды алып, жакшы чемпионаттарды өткөрө баштадык. Анан 2017 жылы толук келдим да Кыргызстанга. Демек Казакстанда спортко аралашып баштадым, мектептен кийин эле ошол жакта жүрдүм дедиңиз. Сиздин учуруңуз ошол 2000 жылдардын баштарына туура келди да, 2000 жылда. Ал убакта ар кандай учурлар болчу эле, көбү караларга кошулуп кетчү эле, спортчумун деп эле максаты башка болуп кетчү эле. Ошондой жактарга аралашуу же чакыруулар болдубу? Андайларга аралашкан жоксузбу? Негизинде спорт менен машыгам деп айылдан жаңы чыгып, мен тайнем колунда чоңойдум да. Тайнем аябай жамандык, жай жанатта болсун. Аябай каршы болду башындачы, себеби ал кезде аябай эле каралар өнүгүп турган кез эле го. Спортко барба, сен да шаарга барсаң ошолорго кошулуп кетесиң деп. Бирок андай болгон жок. Эгер чыныгы спорт менен машыксаң, сенин жаман жолго убактың деле болбойт да. Тиги чемпионатка даярданасың, андан кийин дагы чемпионат бар, ошо менен эле жаман жолго кеткенге убактыбыз деле болгон жок. Туура жолдо эле келдик. Анысынан менин чөйрөм жакшы болду. Агаларым, досторум, ошо менен чогуу иштешкен тренерлер аябай жакшы, мыкты адамдар да. Мага агаларым туура жолун көрсөтүп, ошол себептен аракет кылып келатабыз эми алдыга чоң максаттарды коюп. Канча жыл жүрдүңүз Казакстанда? Казакстанда 2012ден 2017ге чейин жүрдүм. Ошо 5 жыл. 5 жыл жүрдүм Казакстанда. Бирок жаман болгон жокпуз. Эми Казакстан менен казак-кыргыз бир тууган деп коет го. Бирок Казакстанда эч качан бизди бөлгөн жок. Казакстанда жүрсөк дагы өз элибизде жүргөндөй жакшы каалаган ишибизди кылып, ошо спорт клуб ачтым Казакстанда дагы 2014 ачканмын. Жакшы, ошо өзүм машыктыруучум өзү жардам берип ачып атканда, жада калса ошо тренировкаларын дагы өзү өткөрүп берип, ушинтип жардам берип жүргөн. Азырга чейин ошо тренер менен байланыштамын. Кыргызстанга келгенден кийинки жана келгенге чейин кандай турнирлерге, кандай бир чемпионаттарга катышып жүрдүңүз өзүңүз? Мен көбүнчө эми бул спорт Америкада өнүккөн да. 2018ден баштап Америкага көбүрөөк бара баштадым. Себеби Америкада ар бир 2-3 километр сайын эле ушу джиу-джитсу спорт клубтары бар да. Анан аябай өнүккөн, популярдуу. Себеби ушул спорту дагы ичинен көбүрөөк изилдеп, көбүрөөк билейин деген максатта ошо Америкага көбүрөөк барып, үйрөнүп, ошо Америкадагы чемпионаттарга катыштым, Европадагы чемпионаттарга катыштым. Ошол спорт аркылуу 50ден ашык өлкөдө болдум. Анан эми ар бир барганда жөн эле барбай, ар бир чемпионаттан биз өзгөчө тажрыйба алабыз, кетирген каталарыбызды келип алып толуктайбыз дегендей. Жетишкендиктер кандай болду? Жетишкендик жакшы эми. Эл аралык турнирлерде чемпион болдум. Мен бир эле ушу джиу-джитсу эмес, эрежеси эрушка да катышып жүрдүм. Ошо Астанада жүргөндө ММА боюнча чемпион Азия болдум. Джиу-джитсу боюнча чемпион Азия болдум. Камбо джиу-джитсу боюнча ошо Европада дүйнө чемпиону болдум. Ошол андан кийин деле азыр деле токтотпойбуз ушу. Бразильский джиу-джитсу деп коет. Атайын жанагы поясой программа менен өтөт. Өз жаш курагы менен, поясу менен өтөт. Ошо мелдештерге дагы деле катышып жетишкендиктерге жетишип атабыз буюрса. Жакшы. Эми спорттон дагы бир аз башка темага өтсөк, спорттон сырткары эмне менен алектенесиз?
мындай спорт клубду камсыздап, балдарды машыктырып турганга каражат керек. Бир эле ушу менен отуруп калсаңыз, үй бүлө багыш керек, жан багыш керек дегендей. Негизи спортто кошумча иш кылбасаң абдан кыйын. Спортко да аябай чоң каражатты талап кылат. Ошол себептен колдон келишинче ушу ишкерликти дагы чогуу бирге алып кеткенге аракет кылабыз. Анан эми ишкерлик кылганда биз баягы эле кыргыз малга жакынбыз да, өзүм кичинекеймен кой багып, жылкы карап, ат минип чоңойгонмун да. Азыркы кезде ошо асыл тукум жылкыларды кармайм. Ошо мал чарбачылык менен алектенем. Андан кийин ошо азыркы учурда Кытай өнүгүп атат го. Кытай менен иштешип атабыз. Буга чейин Америка менен иштешкенмин, азыр көбүнчө эми Кытай менен иштешип атабыз. Кытайдан азыр машинелерди алып келип атабыз. Андан сырткары азыр буюрса курулуш компаниябызды ачып, азыр курулуш менен алектенейин деп атабыз. Элге турак жай куруу боюнчабы, Көп кабаттуу үйлөрдү куруп, буюрса жакын арада баштайбыз. Азыр ошо компаниябызды ачып, уруксат кагаздарын даярдап аткан кезибиз. Кытайдан уна алып келебиз деп атасыз, Уна алып келүү менен алектенип. Бул бир жолго коюлган бизнес. Жайын баштап атасыздар уна. Жолго коюлган, эми балдар азыр иштеп атат. $500,000 инвестиция салдык. Ошо менен азыр балдар, биз менен машыккан балдар, биз менен чогуу иштешкен тренерлер ошо алып келип, сатып, ишин кылып атышат. Кудайга шүгүр. Кытай коңшу болуп калган кээ бирлерин чочутат, бирок кээ бирлери болсо бул чоң экономикалык держава менен кошуна болуп калганыбыз бизге пайда. Каалагандай соода жүргүзүп, бир чегараны аттап өтүп эле иштеше беребиз дешет. Ушул тармакта көрүп билип жүрөт экенсиз. Кандай болуп атат? Биздин ишкерлер ал жака барып, келип иштешүү кандай болуп атат сиз үчүн? Негизинде баягы миң уккандан бир көргөн жакшы дейт го. Эми баягы бул жакта туура Кытай келсе, ой, Кытай басып кетет, тигинтет, мынтет деп жаман ойлойт да. Чындыгында биз Кытайдын астында Кыргызстан кичинекей эле өлкө да. Биздин экономика алардык менен салыштырган болбойт да. Анан билбейм, эми мен барып өз көзүм менен көрдүм. Бизде ошо азыркы кезде биз соода өнөр жай палатасы менен иштешип атабыз. Чогуу Кыргызстандагы соода өнөр жай палатасында официалдуу түрдө мүчөбүз. Анан биз Кытайга барганда дагы алар жогорку деңгээлде тосуп алып, маселен Бейжиңге бардык, Гуанчжоого бардык, Чеңду шаарларына бардык. Алар өздөрү тосуп алып, ошо ар бир фабрикаларды, заводдорду бизге көрсөттү да. Анан чындыгында аларга кызыгы ошо өздөрүндө өндүрүлүп чыккан товарларды сатуу да, максаты ошол. Биз Кытайдан эми алып келсек, башка өлкөлөргө караганда Кытайда бир топ эле арзан да. Ошол себептүү мен ойлойм эч кандай коркунучу жок. Жакында эле ушу Кытайдан бир чогуу шериктешип, чоң курулуш компанияны биргеликте иштетели деп атабыз, чоң курулуштарды жасайлы деп атабыз. Ошол эле башка тармактарда деле азыр Кыргызстанда өтө көп да. Мисалга электр энергиясын өнүктүрүп атышат, ГЭСтерди куруп атышат. Мен оюмча Кытайлар менен иштешкен эч кандай коркунучтуу эмес. Тескерисинче көбүрөөк адам иштешсе, Кыргызстан тезирээк өнүгөт эле да. Азыркы учурда президентибиз деле аябай жакшы шарттар түзүп атпайбы ишкерлергечи? Өтө жакшы болуп атат. Мурункуга караганда бир топ эле жакшы да азыр. Кандай ишкерлик кылба, мен оюмча жеңил эле да. Биз азыр эми ошо азык түлүк, жер жемиштер келип атат Кыргызстанга, мисалы машина алып келип атабыз. Эми да техника жагынан айтсак, макул, эми техника жагынан алдына кеткен. Бирок өзүбүз эле өстүрө турган жада калса, биз толуу мамлекетибиз. Картошкадан бери Кытайдан кирип атпайбы? Элестетсеңиз, бул Кытай эми ошол жерде туруп эле картошкасынан бери бизге чейин алып келип атат. Бул демек ал жакта, демек алар өздөрүнүн сатканга аракет кылат дегендей. Сатканга эле аракет алар. Эми канча экспорт чыкса алардын экономикасы жогорулайт да. Ошол себептен алар чындыгында бизден бир топ эле алды да, бирок эми жакынкы кошуна болуп туруп биз өнүкпөсөк анда туура эмес го эми.
Мен акыркы барганда дагы ошо чоң шаарларында болдум. Мурункуга караганда оюм бир топ эле өзгөрдү да. Тескерисинче ушу көбүрөөк ишкерлер Кытай менен иштешсе, Кыргызстанга завод фабрикаларды ачса, Кыргызстандын экономикасы тезирээк көтөрүлүп, тезирээк өнүгөт элек деген ойдомун да. Өзүңүз ишкерликти кантип баштагансыз? Ошо катарда мигрант болуп барып жүрүп, анан ушул спорт менен дагы алектенип жүрдүм дедиңиз. Анан кайсыл учурда кантип бул ишкерликке келип калдыңыз? Эми ишкерликте спорт күнүнө бир 2-3 саат эле машыгасың да. Калган учурда ошо ишкерликте жаңыдан эми эл катары мигрант болуп иштедик дедим го. Стройкада иштедик, скваторда иштедик, өзүм тренер болуп иштедим. Ошодон жыйнаган акчаларыбызды акырын бул жакта жыйнап, акыркы учурларда ушу Америкага барып иштедик, эл катары эле такси кылып, доставка кылып иштедик. Ал кездери Американын экономикасы аябай жакшы болчу. Күнүнө $500, $1000 тапкан күндөрүм болду да. Таксиден элеби? Таксиден элечи, себеби ал жерде баягы жакшы иштесең кошумча бонус деп коет, бонус берчү да. Бир күндө $500, $1000 иштеген күндөрүм болду да. Ошол Бул кайсы жылдары? 2018-2019 жылдары эле, 20-жылдары жакшы убакыттар болду. Азыр эми баягы мигранттар көп келип, кичине Америкада деле кыйын болуп калбадыбы? Мына 2021-22 деле жакшы болду. Коронавирустан кийин делечи. Баягы элдердин көбү эле вирустан коркуп иштебей калды да. Биздин кыргыздар билесиң да, коркпойбуз эч нерседен. Ошо жакшы жумуштар болду. Эмне жумуштарды кылдыңыз Америкада? Ошо эл катары эле такси кылдым, доставка кылдым. Баягы спортто жүргөндөн чоң адамдар менен көп таанышат экенсиң. Ишкерлер менен көп тааныштык, азыр ошолор жардам берип, ушу ишкерликти чогуу алып барып атабыз. Азыр эми ишкерлик алып барыш деле Кудайга шүгүр жеңил болуп атат. Анын үстүнөн биздин мамлекет дагы азыр өнүгүп, мурункудай коррупция деле көп эмес. Бар эми, бирок көп эмес. Эми толук жок болуп кетти деп айта албайбыз го. Америка ушул чоң мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү деп айтат. Сиз барган учурларда сиз таң калды, эмнеси таң калдырды, эмнесине суктандыңыз ал жактан? Анткени көп эле барууну кыялданат эмеспи? Америка өнүккөн жагы ушу пиарды аябай катуу кылышат да алар. Ушу пиар менен эле ушу Америка мындай, андай деп көрсөтүп, элдин баарын суктандырат. Анан барбаган адам ой мындай экен дейт. Бирок чындыгында жакшы, кандай тармак болбосун, маселен спортто деле эң алдыңкы спортчулар Америкага барып, ошол жакта тез көтөрүлөт да. Себеби эң мыкты иштейм деген адам үчүн мүмкүнчүлүктөр бар. Мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби ал жакта эң таланттуулардын талантуусу жыйналат да. Конкуренция аябай күчтүү. Анан кийин баягы кандай организация болбосун, баягы акчаларын да көп төлөп берет эмеспи, ошон үчүн дагы ошол жака баргысы келип, ошол жакта эми Американы дүйнө жүзү көрөт, дүйнөгө таанылгысы келишет го адамдар. Ошон үчүн барышат. Мен деле ошолор катары эми барышында кыялданып жүргөм, Америка деп. Бардык, Кудайга шүгүр, эл катары иштедик. Америкадан үйрөнгөн нерсем бул убакытты туура колдонууну үйрөндүм. Себеби баягы шаарлар чоң болгон үчүн, тыгындар көп болот. Адамдар убакытты туура пайдаланышат экен да. Кайсы жерде жумуш болсо ошол жерде жашашат, маселен. Канча иш кылбасын, бирок адамдар сөзсүз түрдө спорт менен алектенишет, жашыбы, карысыбы, көпчүлүк адамдар спортко жакын болушат экен да, өзүн жакшы карап жүрүшөт. Ишкерлик тармагына, Кыргызстанда курулуш тармагына келип атабыз. Курулуш жаатында баштап көрдүңүз кандай экен? Анткени сиздердин баардык документтер даярдап, мындай акчаңыздар барбы? Анткени өзүм да курулуш тармагында көп чагылып жүрөм, үйүм бүтпөй, анан 2-3 адам чогулуп алып эле үй салабыз деп орто жолдон оң колусунан кеткендер болот. Сиздер ошондой тобокелчиликтерин эске алып атасызбы? Албетте. Мен сени көптөн бери көрүп эле жүрөм. Аябай жакшы элдерге пайдалуу иштерди кылып атасың. Албетте биз деле ушул нерсенин баарын ойлонуп жасап атабыз. Анан бизде азыр чоң Кытайдан инвесторлор бар, биздин шериктерибиз. Алардын компаниялары абдан чоң. Алар бир курганда 200 000, 300 000 квадрат
үйлөрдү курушат. Биз орто эсеп менен бул жерде бир 10 миңден 15 миң квадратка чейинки үйлөрдү куралы деп азыр пландап атабыз. Андан кийинкисин көрө жатабыз. Бирок албетте бул чоң жоопкерчиликтүү иш. Акчабыз бар, Кудайга шүгүр. Акча бар экен. Элдин акчасын чогултуп курабыз деген ой эмес. Жок, инвесторлорубуз бар, өзүбүздүкү деле. Кудайга шүгүр чогуу биргеликте курабыз. Ушул жерден дагы бир кызыктуу учурга туш болуп атабыз. Кыргызстандагы легендарлуу спорт журналисти десек болот. 12 олимпиаданы көрүп келген спорт журналисти Кабыл Макешев агайыбыз дагы ушул жужутсу менен келип машыгып турат экен бул жерде. Агай, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Канчага чыгып калдыңыз? 65-ке чыгып атам. 65-ке чыгып дагы деле өзүңүз спорт менен жүрөт экенсиз да. Эми спортту чагылдырып, спортту пропагандалап, спортту жазып жүргөндүктөн спорт менен ден соолугуңду да карашың керек да. Себеби мен жаш кезимде мектепте окуп жүргөндө эркин күрөш менен бир аз машыккам. Андан кийин лыжа чуркоо боюнча Кыргызстандын 2 чемпионатына катышкам. Анан легкий атлетикада жүрдүм да. Анан ошо спортко адистешип журналист болуп калышыма дагы спорттун таасири болду да. Анан агай, эмне себептен жужутсуну тандап алдыңыз? Себеп мен могу жашың өткөндөн кийин, 60-тан өткөндөн кийин анан ден соолугуңду карашың керек экен. Жужутсуну тандап алышым, мисалы чыгыш өнөр спортторунун арасынан жужутсу абдан жакшы экен, ыңгайлуу экен да. Мисалы жудону көрдүм, карате, кунг-фу, сумо бардык Япониянын чыгыш өнөрлөрүн карап көрүп, анан ошо Самар менен таанышып калдым. Анан бул жужутсуга келсем, бул жерде бразилиялык тренерди машыктыруучуну атайын Бразилиядан алып келип машыктырып атыптыр. Ошол абдан мени кызыктырып калды да. Ошо атайын доллар менен 2000-3000 доллар айлык төлөп Бразилиядан алып келип дүйнөнүн чемпиону Рено деген тренерди алып келиптир. Анан ошону көрүп мен интервью алып Самардан, анан Самар менен таанышкандан кийин ошо жужутсуга кызыгып калдым да. Бул башка эмеге караганда грэпплинг спортуна да жакын экен, эркин күрөштүн ыкмалары да бар экен мында. Бардык мындайча айтканда синтезделген күрөштүн түрү экен да. Кыргызстанда өнүгүп баратабы бул жужутсу спорттун түрү? Буну кантип өнүктүрүш керек? Бул эмне үчүн пайда бизге? Спорт эми биринчиден ар бир адам машыкса экен деп өзүм тилейм. Себеби спорт бул ден соолук биринчиден. Кандай ишкер болбосун, кандай кесиптин ээси болбосун, бул спорт күнүнө ар бир адам жок дегенде физзарядка жасап турса дагы ден соолук үчүн чоң пайда да. Экинчиден бул федерацияны өнүктүрүү жолу негизинде абдан көп. Азыр биз пландап атабыз, ушу 7 областка ушундай спорт клубубузду ачып, атайын Бразилиядан машыктыруучуларды алып келип өнүктүрөйүн деп атабыз. Себеби Бразилияда бул спорт аябай өнүккөн да. Бразилия буну улуттук спорт катары кабыл алып калышкан да. Азыр бул спорт Орто Азияда деле, Азияда деле аябай өнүгүп атат да. Себеби Азия оюндарына кирген, келечекте Олимпиадага кирейин деген аракеттери бар. Буюрса дагы бир 2-3 Олимпиададан кирип калышы мүмкүн да. Жужутсу боюнча башка дагы федерация бар да, сиздердикинен сырткары. Анан экөөңүздөрдүн айырмасы эмне? Анан сиздер коомдук бирикме деп аталат экен, Сиз жана айтып атасыз, бүт региондорго клубдарды ачып, Бразилиядан алып келип иштейбиз деп. Анан ал федерация эмне иш кылат? Сиздики эмнеге өзүнчө? Эми чынын айтканда азыр ошол федерация менен биригүү бир федерация түзүп Кыргызстанда ошол федерацияны өнүктүрөйүн деген азыр максаттар болуп атат. Анан эми алар азыр катышып атат, алар деле чемпионат өткөрүштү, жакында маселен ошолор өткөрүштү. Кураманы ошолор алып барып атат да, бирок эми биз анга да кошумча кошуп жогорку деңгээлде спортчуларды даярдап, эми
ийгилик жакшы болбой атат да. Маселен 10 жыл мурун эле Казакстан азыркыдай өнүккөн эмес эле да, Казакстан спортчулары. Азыркы кезде дүйнөлүк деңгээлге чыгышты да Казакстан жүжүтсүсүчү. Анан биз Кудайга шүгүр азыр чоң тажрыйба алдык. Алдыда чоң максаттарды коюп атабыз. Башкача бир система түзүп, ошонун негизинде иштеп, Кыргызстан жүжүтсү спортун көтөрөйүн деген ойлорубуз бар. Анан буну ар бир райондорго, айыл өкмөттөргө чейин ачыш керек деп ойлойм да. Ошондо өнүгөт. Бизде күрөш эмнеге өнүккөн? Бизде күрөш азыр грек-рим, вольный бар, баягы өнүгүп атпайбы? Себеби бул ар бир райондорго чейин, айылдарга чейин бар да бул спорт. Ошон үчүн канчалык конкуренция көп болсо, ошончо тез өнүгөт да. Азыр жүжүтсү жаңы спорт болгон үчүн конкуренция аз да. Расмий катталган федерация бул жетиштүү деңгээлде иштей албай атат деп атасызбы? Ооба, жогорку деңгээлде эмес да. Аракет жасап атышат, өткөрүп атат турнирлер, бирок биз ойлогондой эмес, биз каалагандай эмес. Эми көп жылдан бери тирешип, жакшы тил табыша албай атабыз өзүчү. Анан бирок жакын күндө бир федерация түзүп, бир улуттук курама түзүп, Кыргызстандын спортун бирге өнүктүрөйүн деген максаттарыбыз бар. Менин билишимче Абдурахман Муртазалиев жетектейт, дагы деле ошол жетектейби ал жакта? Деле ошол, ошол жетектейт азыр. Түшүнүктүү. Демек алдыда ушундай жакшы пландар бар экен. Бул жакка дагы демек бир федерация болоюн деп атыпсыздар да, Ушул федерация түзүлсө, дагы кандай жумуштарды алып, ушул жанагы эл аралык деңгээлдеги оюндарга, мелдештерге чыгуу пландар барбы? Ошол мындай чоңураак деңгээлге көтөрүлөйүн деп атасыздарбы? Эң негизгиси бизге жакшы жогорку машыктыруучуларды алып келиш керек да. Бизде машыктыруучу азыр жетишсиз да. Жогорку деңгээлде эмес да. Ошо сырттан эң алдыңкы чорн поястарды алып келип, чемпиондорду алып келип, ар бир райондорго, ошо областтарга койсок, ошол машыктыруучулар көбүрөөк техникаларды, көбүрөөк ыкмаларды үйрөтсө, бул спорт тезирээк өнүгөт да. Анан эми азыр көбүнчө эми шаарда бизде азыр Адилет Чамашев деп жана көрдүңүз, бул азыр Кыргызстанда номер 1 да. Ошондой бизге ошо саналуу эле ар бир клубда бирден экиден эле салмакта балдар бар да. Анан ошон ар бир клубда болсо, күчтүү мыкты балдар болсо, анан ушул жерден тандоо жүрүп, жакшы мыкты спортсмен чыкса, анан Азияда болсун, дүйнө чемпионаттары болсун, жакшы результат көрсөтөт да. Азыр өсүп келаткан жаш муундар спортко кызыгуусу кандай болуп атат? Сиздерге бул 4 жаштан баштап, 5 жаштан баштап келеткен балдар, жалпы эле ушул жаңы өсүп келаткан муун боюнча сиздин пикириңиз кандай? Алар кандай жолдо бара жатышат? Азыркы жаштар негизинде кызыгуусу абдан жакшы. Бул спорт негизинде бир машыгып алгандан кийин баягы ташташ кыйын да, үйрөнүп кетет. Бирок азыр жаштардын кызыгуусу аябай жакшы. Мен ойлойм да 10 жылдан кийин биздин Кыргызстандан дагы көптөгөн чемпиондор чыгат. Анан мурун аз эле болчу да, бир 1000ге жетпеген эле спортчу, машыкчы. Азыр менин оюмча Кыргызстан боюнча бир 10.000ге жетип калдыбы дейм. 10.000ге жакын спортчу ушу жүжүтсү менен машыгышат да. Жалпы эле спортко кызыгуусу, деги эле жаштардын жүрүм турумуна кандай баа берип атасыз? Бул азыркы кандай муун өсүп келатат? Мурункуга салыштырмалуу эми азыр муну спортчулардын баарын чыгарган эме да. Спортчулардын баарын чыгарган бул машыктыруучусу да. Азыр жакшы машыктыруучулар көп атат да. Ошон үчүн жакшы спортчулар чыгып атат. Анан жакшы спортко кызыккан жаштар көбөйүп атат. Эгер жакшы тренер болбосо, спортсмен чыгыш кыйын да. Бул машыктыруучу болуш бул өтө кыйын экен да, тренер болуш. Себеби спортчуга болгон убактыңды бересиң, нервиңди бересиң, акчаңды бересиң, убактыңды бересиң. Анан чемпион болгондон кийин
кичине жылдыз оорусу менен ооруп калат, кээ биркиси акчага кызыгып кетет. Маселен мына окуучуларымды, шакирттеримди Америкага 2 жыл алып барып, ошол жерде машыктырып келдим да, атайын ушу Азия оюндарына катышыш үчүнчү. Ал жака мен 30дай бала алып бардым, негизи ушу Азия оюндарына даярдап кайра алып келем деп. Тилекке каршы 4-5 эле шакиртим келди да кайра. Азыр ушул жерде катышып, дагы тренировкасын улантып атат. Калганы ошол жакта иштеп калып кетти. Иштеп калып кетти, эми жаман эмес, эми Америкада жумуш жакшы, эң негизгиси үй бүлөсүн татыктуу бакса, ошол деле биз үчүн чоң жетишкендик да. Ушу машыктыруучу көп байкадым, шакирттери сатып кеткенден эле көңүлү калып, ары карай машыктырбай коет да. Мен ойлойт элем, баары бир сөзсүз күндөрүмүз күндө жакшы бир шакирти чыгат. Тренерлерге айтат элем, талыкпаңыздар, дагы көбүрөөк эмгектенип, Кыргызстандын спорту үчүн салым кошо бериңиздер демекмин. Анан спорт негизи кыйын. Баягы жакшы машыктыруучу болбосо, же болбосо каражат жагынан жардам болбосо, ары карай алып кетиш кыйын да. Ошон үчүн эми бул олимпийский вид спорт болбогондуктан олимпиада спорту эмес да, ошол себептен колдоо азыраак да. Олимпийский вид спортуга жакшы болуп атпайбы? Ак жолдорго кандай демөчүлөр бар да. Колдогон адамдар көп. Кудай буйруса, азыр эми жужутсу Азия оюндарына кирди. Азия оюндарын утуп кетсе, мамлекет деле азыр жакшы колдоо көрсөтүп атпайбы? Сиздерге жаш балдар да келет экен, 4-5 жаштагы балдар, атайын ата-энелер алып келет экен. Алар айтып атышабы, ошо сиздерге келгенден кийин, машыгып баштагандан кийин бир айырмачылыктар болуп атыптыр. Кандай айырманы сезип атышат экен? Ой, эми азыр жаш балдар баягы энергиясын сыртка чыгарбаган үчүн аппетити жок болот да. Анча тамакка табети жок болот, ошон үчүн ата-энелер алып келип, тамак жебей атат, ушу тамак эле жеп берсе болот эле деген ата-энелерди да көрдүк да. Анан ошол балдар деле спорт менен машыгып, чемпион болгон балдар дагы бар да. Анан Сиздерге келгенден кийин кандай жеп калыптыр? жакшы да, себеби бул жерде нагрузка болот, жүгүрөт, күрөшөт. Организм канча көп энергия кетиргенде кайра ошону калыбына келтириш керек да. Ал үчүн биз тамак аркылуу энергия алабыз да. Тамакты жакшы жеп калышат жаш балдар машыккандан кийин. Анан ата-энелер рахмат айтышат, келип жакшы чемпион болуп результат көрсөтсө сүйүнүшөт. Бул деле ата-эне үчүн чоң жетишкендик да, чоң сыймык баласы бир кандайдыр бир ийгиликке жетип чыгатсачы. Бул сиздин айткан сөздөрүңүздөн байкасам, жашооңузда бир тарбия берүүдө тайнеңиздин да бир өзгөчө орду бар окшойт. Анан мечитке алып барып устазга тапшырды дегени, анан сиз бул айылдан кетип атканда сарсана болгону, сен спортко кетсең баягындай жаман балдарга кошулуп кетесиң деп айтканы, улам эскертип турганын айтып атасыз. Бул жашооңузда бир өзгөчө орду бар окшойт тайнеңиздин. Булунда канча жаштан баштап чоңойдуңуз, кандай кеп кеңештерин алдыңыз, ошо тууралуу айтып бербейсизби? Да, ооба. Тайнем азыр кайтыш болуп кетти. 3 жыл мурун, жай жаннатта болсун. Мен кичинекей кезимде эле канча мени бир 4 айлыгыман баштап эле тайнем багып алган. Тайнем колунда чоңойдум. Бирок өзү аял киши болсо дагы анча-мынча эркек бербеген тарбияны бериптир да. Дайыма айтчу кичинекейимде, кандай иш кылба, арканды узун ташта дечү да. Келечекти алдыда кандай иш кылба, арканды узун ташта, кандай иш кылба, аягын бил дечү да. Аягы жакшы болсо жаса, аягы жаман болсо жасаба балам деп айтчу. Анан ошо сөздөр азыркыга чейин эсимде. Анан биз негизинде жаш балага бул тарбия өтө маанилүү экен да. Азыр эми жаштардын көпчүлүгү ишкерликке кызыгат, бир жумуш баштасам, ошол чоң бир ишкер болсом дейт, же болбосо бир чоң спорттон ийгиликке жетсем дейт. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Ишкерлик жактан дагы, спорт жагынан дагы бир жакшы ийгиликке жетиш үчүн эмне кылыш керек? Алар кантип өзүн тарбиялаш керек? Кандай адаттарга, кандай мүнөздөргө ээ болуш керек? Негизи адам өзү
бир ийгиликке өзү эле жетип кетпейт да, ага сөзсүз түрдө айлана чөйрөсүндөгү эң биринчиден ата энесинин салымы чоң болот, агаларынын, досторунун, кайсы кесипте болбосун эми машыктыруучуларынын салымы чоң болот да. Мага деле ушул учурдан пайдаланып баардыгы мага ушул деңгээлге жеткенге чейинки жардам берген агайларыма, устаттарыма, мени окуткан эжекелериме, ата энеме, бир туугандарыма, ушу менен азыр бир командада жүргөн тренерлерге, шакирттеримдин баарына терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби ар бир адам кандай гана учур болбосун ыраазы болуш керек деп эсептейм да. Мен өзүм күндө өз план менен жашаган адаммын да. Эртеңки кыла турган ишимди бүгүн жазып алам да, маселен. Эртең менен турганда эле эң биринчиден ойлоном, туура ойлонгонго аракет кылам. Медитация жасайм 5 мүнөт, ушу башымдан, чачымдан ушу бутума чейин сезипчи Кудайга ыраазычылыгымды билдирем. Кол бутумду дене сак кылып жаратканың үчүн рахмат деп. Анан ушу Кудайга жакын болом, китеп окуйм, спорт менен алектенем. Анан дайым өзүм жатаарда дагы айтам, кандай гана иш болбосун ыраазымын да. Кудайга шүгүр, жаратканга ушунча ыраазымын. Эми жаш кезде канча кыйынчылыктар болду, бирок баардыгы ошону өтүп, азыр деле эми оңой эмес да жашоо негизиндечи. Бирок кандай кыйынчылык болсун, Кудай менин жанымда. Кудайга шүгүр. Туура жолго түшкөнгө, туура иш кылганга аракеттенип жүрөбүз. Рахмат, анда ушундай жакшы ой, тилек, ниеттер менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктасак, ушундай жакшы пикирлериңизди айтып, жаштарга кеңештериңизди айтып, өзүңүз менен бир кызыктуу бир маек болду деп ойлойм. Рахмат, анда ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат. Залыбызды көрүп алдыңыздар, келиңиздер, жужутсу менен машыгыңыздар. Сиздер үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат.